Саламатсыздар урматтуу окуучуларым. Бүгүн өтө турган темаларыбыз мольдук масса. Бул 1 моль заттын массасы. 1 моль заттын массасы. 1 моль сутектин массасы эмнеге барабар? 1 граммга барабар. 1 моль көмүртектин массасы 12 граммга барабар. Мындайча айтканда, мезгилдик системадагы салыштырмалуу атомдук массасына барабар. Find the molar mass of the following substance. Төмөнкү заттардын мольдук массаларын эсептегиле дейт. М кобальт барабар. Мезгилдик системадан кобальттын салыштырмалуу атомдук массасы эмнеге барабар? 58,9. Мындайча айтканда 59 грамм моль. Бул деген 1 моль кобальт атомы 59 граммды түзөт деген. Же болбосо 6,02 көбөйтүлгөн 10-23 даражасындагы атомго барабар деген. Ушунча атом кобальт барабар 59 граммды түзөт. М кальцийдин оксиди барабар. Бул жерде кальций атомунун бирөө болгон үчүн 1 көбөйтөбүз. Кальций атомунун салыштырмалуу атомдук массасы 40 барабар. Кычкылтектики 16. Демек 1 көбөйтөбүз 40 грамм моль. Кошулган кычкылтек атомунун дагы бирөө болгон үчүн 1 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Барабар 56 грамм моль. Бул деген 1 моль кальцийдин оксиди барабар 56 граммды түзөт деген. Potassium permanganate, калийдин перманганаты MnO4 бар. Калийдики мезгилдик системадан карап турган болсок 39. 1 көбөйтөбүз 39 грамм моль. Кошулган марганецтики 1 көбөйтүлгөн 55 грамм моль. Кошулган бул жерде кычкылтек атомунун 4-өө болгон үчүн 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Барабар. Эсептей турган болсок 4 көбөйтөбүз 16 55 39 бар 158 грамм моль. 158 грамм моль. М6 көмүртек атомунун 6 болгон үчүн 6 көбөйтөбүз атомдук массасы 12 грамм моль көмүртектики. Кылган 12 көбөйтүлгөн сутектики 1 грамм моль. Кошулган 6 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Эсептей турган болсок 6 көбөйтөбүз 12 кошулган 12 кылган 6 көбөйтөбүз 16 бар 180 грамм моль. Моль жана масса арасындагы байланыш. Is number of mole бар. Масс бөлүнгөн молар масса.
Масс m менен белгиленет. Масса кичине m, моль n. Мындай жеткенде n барабар m бөлүнгөн m. Төмөнкү мисалды иштей турган болсок, 20 грамм кальций карбонатынын мольдук санын тапкыла дейт. m барабар 20 грамм дейт. m барабар кальцийдин карбонат. Муну эсептейбиз. Барабар кальцийден 1 болгон үчүн 1 көбөйтөбүз 40 грамм моль. Кошулган 1 көбөйтөбүз 12 грамм моль. Кошулган 3 көбөйтөбүз 16 грамм. Барабар 100 грамм моль болот. N барабар суроо. N барабар m бөлүнгөн чоң m. M 20 грамм. M болсо 100 грамм моль. Барабар 0,2 моль. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.